баарыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге жумуш тууралуу айтмакчымын. Биринчи, Турцияга кантип иштегени барса болот, экинчиси болсо Германияга кантип иштегени барса болот. Бүгүн только жумуш тууралуу болмокчу видео. Биринчиси бул Турцияга кантип жумушка барса болот. Эгер сиздер менде буга чейин англис тилин окуп үйрөнгөн болсоңуздар, анда мага жазсаңыздар болот. Азыркы учурда жумушуңуздар жок болсо, чет өлкөгө барып окуп иштөөнү кааласаңыздар, анда жазыңыздар. Турцияга 5+ отелине барып иштесеңиздер болот. Эми 5+ дегенди кандай түшүнүрсөм, 5 жылдыздуу отелден дагы выше, жогору турат. Ал жакка бармен, официант, менеджерлер керек жана башка дегендей. Мен билесиздер, ар дайым ишеничтүү агентстволорду көп жылдан бери иштеп келген ишеничтүү агентстволорду сиздерге ар дайым сунуштап келемин. Эгер иштегени барайын десеңиздер, ар дайым сунуштап келемин. Бүгүн дагы мен сиздерге ошол ишеничтүү агентствону сиздерге сунуштаймын. Алар болсо ошол Турцияга уже эмени наборду жабып жатат. Вторник күнү уже жабылат экен. Ошого сиздерде 2 күн убакыт бар. Эгер сиздер Турцияга барып иштейин десеңиздер, анда жетишип калыңыздар. Ал үчүн сиздер орус тилин жана англис тилин жакшы билишиңиздер керек болот. Мен билем, менде окугандарды англис тилин кандай билишин. Ошондуктан мен ар бир адамда результат болот. Менде окуган. Ошондуктан менде окуган адамдар бар болсо, жазыңыздар. Телефон номерди экранда калтырамын. Ошол агентствонун номерин сиздерге беремин, жана успеть этип калышыңыздар керек болот. 2 эле күн убактыңыздар бар. Вот вторник күнү уже набор жабылат. Турцияга жабылат. Экинчиси, бул Германияга набор болсо август айында ачылат. Ага чейин сиздерде азыр менде окугандар дагы, окубагандар дагы барыңыздарда шанс бар. Успеть этип калышыңыздар керек болот. Ага чейин азыртан баштап деле окуп үйрөнсөңүздөр болот. Вот август айында Германияга набор ачылат экен. Азыркы учурда офистерин ошол жакта ачып жатышат экен. Мага атайын заранее айтып турат, булар билет кимден, кайсы жактан, вот англис тилин билген адамдарды мага жазышат. Агентстволор жакшы билген ошол адамдарды айтыңыздар, биздин эмеге келсин деп аябай көп айтышат. Алар дагы ушундай англис тилин жакшы билген адамдарды издеп жүрүшөт. Вот ошондуктан эгер сиздер Германияга барып иштейин десеңиздер, анда сиздер курска жазылышыңыздар керек болот. Биринчи эле кезекте тил проблема болуп калат. Вот ошондуктан эгер бүгүн сиздер жазыла турган болсоңуздар, 28 май күнү 50% скидка менен жазыла аласыздар. Эртеңден баштап уже өзүнүн баасында сатылат курстар. Андыктан успеть этип калыңыздар. Аз эле убакыт калды августка чейин. Бир 2 ай калды ровно. Андан кийин эмеси боюнча айта турган болсом, зарплатасы боюнча айта турган болсом, Турцияда $450 $700 чейин, андан сырткары чай бар экен. Менин түшүнүшүм боюнча дагы өзүңүздөр кеңири маалымат алсаңыздар болот мына ошол агентстводон. Андан сырткары, если сиздер Германияга барып иштейин десеңиздер, ал жакта $1200 өйдө деп айтышты. Ар кандай вакансиялар бар экен, аларды вот пока өздөрү чыгара элек, алар мындай рекламаны дагы эч нерсе айта элек, өздөрү даярдап жатышат. Ага чейин биз августка чейин даяр болуп турушубуз керек. Эгер кимдеги Германияга барып иштейин десеңиздер, ал жакта да зарплата көбүрөөк болуп калат. Германияда англискеңиздер дагы ошончолук жакшы болуш керек сиздердин. Жазылыңыздар. Экранда телефон номерди калтырамын. Андан сырткары ар кандай адамдар болот. Кээ бирлери бар, тил үйрөтүп атканда прям быстро принимать этет, губкадай болупчу. Кээ бир адамдар бар, аябай акырын принимать этет. Ошондуктан эгер сиздер акырын принимать эте турган болсоңуздар, хотя бы 3, 4, 5 ай, 6 ай окушуңуздар керек болот. Чынын айтканда, бирок менде ар бир адам 1 айда эле англистин базасын үйрөнүп чыгышат. Бирок ушул 1 айга дагы окубай үйдө жумушу жок жаткандарды мен вообще түшүнбөймүн. Хотя бы 1 айлык болсо дагы курстарды алыңыздар. Менде болсо 1 ай, даже 10 күндүк курста алгандар азыркы учурда көпчүлүгү жок дегенде Дубайда, Турцияда иштеп жатышат.
хотя бы ошондой жумуш жок отурбастан иштесеңиздер болот, эгер өзүңүздөр ошол жакка барып иштөөнү кааласаңыздар да. Анан кийин эгер жок мен жакшы үйрөнүшүм керек аябай десеңиздер, анда хотя бы минимум 2-3 ай окуп алыңыздар. Если Германияга барайын десеңиздер, сиздерде болгону 2 ай гана убакыт калды. Мен дагы ушундай жумуштарды бир аз киргизип турайын деп чечтим сиздерге, анткени мен өзүмдүн окуучуларыма аябай көп айтам, кантип барыш керек, өзүмдүн билген эмелерим менен бөлүшөмүн, знанияларым менен бөлүшөмүн, ишеничтүү агентстволордун номерлерин беремин, жада калса ошолорду сунуштаймын, ишеничтүү агентстволорду. Вот азыркы учурда менде 90% окуучуларым чет өлкөдө окуп иштеп жатышат. Сиз дагы окугуңуз келсе, чет өлкөдө иштегиңиз келсе, жазыңыздар, өзүңүздөргө шанс бериңиздер. Ошол нерселер менен дагы көп бөлүшүп турам сиздер менен. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин, эгер ушул сыяктуу жумуш тууралуу көбүрөөк чыгарыңыз десеңиздер, анда лайк басып коюңуздар, ошого карап дагы билемин. Анан кийин калгандарын толук маалыматты болсо, ошол жазып менден билсеңиздер болот. Көрүшкөнчө.